Уют улуу улуу эл улап келген салты бар. Улууларды урматтап учурашкан наркы бар. Саламдашып алалы самап келген жалпыңар. Тоюбузду баштайлы, колду чабуу шарты бар. Мактанамын, мактангадай жөнүм бар. Мактанарлык кыргыз деген өңүм бар. Мел билине ар бир жанды бөлөгөн, мөлтүр таза тунук ысык көлүм бар. Мактанамын, мактангыдай шартым бар. Мейман келсе сый көрсөткөн калкым бар. Мезгилинде Манас бабам мурастап, муундан муунга мурас болгон салтым бар. Урааны дүйнө жаңырткан, улуты кылым карыткан, кадырлап бирин кубанткан, каада салтын улаткан. Тоодой болгон журтума толкундап тойду баштайбыз, топурап колду чаппасак тойдун көркүн ачпайбыз. Анда эмесе бүгүнкү жакшылык тойду баштайлы. Ай баракелде, урматтуу телекөрүүчүлөр, мына эки четимде Кыргыздын жакшылыктарында жарчы болуп жүргөн эрке балдар Канат жана Жаныбек болду. Бүгүн эл кызматында булар мына ушинтип алып барып жүргөн болсо, бүгүн биздин сыныбызда болот. Эки тамаданы батылга чакырабыз. Аны эмесе баштадыкпы? Сыналгыны иштетип, көңүлдү мында бөлүүчү. Сиздер менен баштайбыз. Урматтуу биздин көрүүчү. Анда эмесе Нью ТВ каналда эрке балдар тамада. Кеттик анда. Анда эмесе биздин оюндун шарты боюнча эки турдан болот. Биринчи турда биз тамадаларды мына ушул жерге кадимки Кыргыздын тоюндагы кантип учурашып, кантип алып барат, мына ошону баарыңыздардын назарыңыздарга коелу. Анда эмесе биринчи үлпөт тоюн алып барып баштасын Канат Эргешев, Кыз узатып, кыз берүү кызыктуу мындан салт барбы? Бекем сүйүп кошулуп бергенден кыйын ант барбы? Самат менен Наргиза чоң турмушка аттанды, анан экөө ээрчишип ак никеге катталды. Кут болсун деп тоюңар, куттуктайлы жаштарды деп дүркүрөгөн бир кол чабуулар болсун бүгүнкү тойдо. Анда эмесе улуу жолун улап келген бүгүнкү жакшылык тойду баштап, акылман кебин айтышкан, ак бата берип кайтышкан аталар келип олтурат. Ардактуу болуп келсем деп, ак тилек айтып берсем деп апалар келип олтурат. Кубанычты дайым бөлүшкөн, кучак жайып көрүшкөн кудалар келип олтурат. Тууралыкты ойлогон, турмушта бирин колдогон туугандар келип олтурат. Тайке деген пир болот, жакшылыкта бир болот, тайкелер келип олтурат. 100 сомуң сени болгончо 100 досуң болсун деген бар. Жүздөшүп калса сырдашкан, 100 жылга чейин сыйлашкан достору келип олтурат. Анда эмесе ордубуздан туралы, көңүлдү мында буралы. Бүгүнкү ак өргөбүздүн ак босогосун аттап, келечекке кадамын таштап, кол кармашып келе жаткан Самат менен Наргизаны дүркүрөгөн кол чабуулар менен, жар менен тосуп алалы. Ай баракелде, анда эмесе мына ушинтип эки жашты ортого алып келип алдык элек, андан аркысын отургузуп, тойду улансын Жаныбек. Баш кошкон эки жаш бактылуу болгула, табышкан эки жаш таалайлуу болгула. Мынакей жолуңуздарда ак дорожка салынып отурат, баскан жолуңуздар гүл өссүн деп туруп, мына бүгүнкү биздин жакшынакай сарайыбызда ак дасторкон турат. Ошол ак дасторкондон өзүңүздөрдүн оруңуздарды алсаңыздар. Ата асказо, эне боорундагы агып жаткан мөл булак, балдары ортосундагы жанып турган шам чырак дейт. Мынакей бүгүнкү күндө ата энелерибиз эки жаштын башын бириктирип, баарыбызды ушул жерге чогултуп отурат. Анда эмесе келиңиздер, ансыз дагы толкунданып турган биздин ата энелерибизди бул жерге чакырып алсак, келиңиздер. Музыканын коштоосунда бир дүрөкүрөт кол чабып коелу туугандар. Саматтын ата энесин чакырып алдык, эми Наргизаныкы калып калбасын, чакыралы. Пайгамбарым кошсо дос болот, Кудайым кошсо Куда болот дейт. Мына бүгүнкү Наргизаны түн уйкусун бөлүп баккан, ак бешикке бөлүп баккан, мына ушул даражага чейин тарбиясын берип өстүрүп, бүгүн мына ушул үй бүлөгө бүлөө кылып, төрүбүздүн сыйлуу болгон Кудай кошкон Кудагыйды чакыралы. Келиңиздер кол чабуулар менен биздин урматтуу болгон Кудагый. Азыр анда биз Жаныбекке мындай тапшырма кылдык, ошол эле чакыргандардын арасынан классташтарды чакыруу кандай болот? Аралагам айыл бактарын, ал көчөдө мен далай баскамын. Кайдасыңар менин кагылайын классташтарым дегендей эле, мынакей бүгүнкү биздин эртеден бери жандарында жандап жүргөн Самат менен Наргизанын жакшынакай болгон классташтарын бул жерге чакырып коелу. Чынында азыр тойдо отургандай эле сезип атам экөөңүздөрдүн ортоңуздарда. Анда эмесе биз биринчи турду жыйынтыктайбыз, экинчи турга кеттик. Тойлордо мына ушундай чечендик кылып сүйлөгөн эрке балдар той учурунда сүйлөп жатканда ортодон сөздөрдү кошо берсе эмне кылышмак деген суроо жаралып атат. Азыр байкап көрөлү, сиздер той алып барып атасыздар. Ортодо мен сөздөрдү кошуп турам, сөздөрдү кошуп алып бара беришиңиздер керек. Анда эмесе кеттикпи? Баштадык. Баштайлы.
Тайлар келсе тай келет дейт кыргызда. Тойго келген эртелеп тайын алып жетелеп, бүгүнкү жакшы тилегин тойго арнаса жээнии калсын эркелеп деп. Салют. Анда эмесе тайкелер дагы бүгүнкү тойго сюрприз кылып салютун ала келген экен. Аны антракта бардыгыбыз тайкелердин атынан 2 жаштын урматына салюттарды аттырабыз. Гүл. Сөз түрдө бүгүнкү тойдо жакшынакай гүлдөрүн көтөрүп келген бүгүн 2 жашка арнайбыз. Бүгүнкү гүлдөй болгон 2 жаш өмүрлөрү дагы сулуу татынакай болсун. Телевизор. Бүгүнкү тартылып аткан көрүп турасыздар тойду. Буйруса тойдон кийин кылымдарга калган эстеликти тойду телевизордон көрөсүздөр. Ручка. Тойго келсек, конвертке жазылбаган сөздөрүн бир тайке келди. Ручка берип турчу, мен атымды жазып коеюн деп. Эң сонун. Мыкты болду. Аны эмесе биз азыр Жаныбек деп айкайбыз. Жаныбек сөздү кандай бириктирет болду экен, же болбосо кырдаалдан кандай чыгат. Аны эмесе Жаныбек кеттик, тойду алып барып улантып беребиз. Буйруса, кеттик. Колдон келбейт деген жөн гана акталуу, кол ичинде канчалаган дуба сакталуу. Байлык, бийлик бул баарына бирдей карайт экен. Камера. Камера, мынакей бүгүнкү тоюбуз эсте калсын деп. Биздин ушул тоюбузду жакшынакай кылып, эстеликке калтырып тартып аткан биздин оператор жигиттерге, камерачы жигиттерге бир кол чаап койбойлу туугандар. Эт. Ар кандай кыргыз жамаатта аксакал деген шеф болот. Ар кандай кыргыз жамаатта 5 бармак менен эт болот. Анда эмесе алдыңыздарда ушул бүгүнкү тойдун сый тамагын этти тартып койгонга бир уруксат этип коюңуздар. Кыш. Негизи тойлор күзүндө болуп атса, мына кыштын биринчи мезгилинде, кыштын ызгаарында тойго келип олтурабыз. Анда эмесе тоюбуз кут болсун. Салфетка. Анда эмесе ушул мына тоюбуз аяктап калды. Ушул дастаркон үстүндөгү катуудан кашык калсын, жумшактан салфетка калсын, калганын баарын салып кетебиз. Үйдөгү туугандарга, коштуналарга баарына ооз тийгизгиле. Алардын дагы тилектери бүгүнкү той ээлерине кабыл болсун. Аны эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушинтип экинчи турубузда жыйынтыкталып атат. Кимиси мыктынын мыктысы, кимиси чындыгында сөзгө чечен экенин сиздердин назарыңыздарга койдук. Өзүңүздөр чечиңиздер дейли. Деги эле кыргыз элибизде тойлор көп болуп турсун дейли. Аппак атсын таңыңыздар, аман болсун жаныңыздар. Нью ТВдан жолукканча саламатта болуңуздар.